Mehrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен кош келиңиздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу жамаат. Иншаллах дуба кылуунун улуктугу жөнүндө пайгамбарыбыздан айтылган хадистер жана ысым азам дубаларын иншаллах окуп сабак алып Аллахка кайрылабыз. Аллахыма чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Амин. Аллахума салли аля сайидина Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад. Жазаллаху ан Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллям бимаху ахлуху. Ибн Умар радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деген: кимге дуба кылуу бактысы ылайык келсе, ага рахмат эшиктери ачылат. Аллахка дүйнөлүк каалоолор ичинде эң кабыл болгону андан жакшылык суроо. Дуба келе турган бале жана түйшүктөрдү жок кылат. Тагдырды бир гана дуба өзгөртөт. Ошол үчүн силер дагы дуба кылгыла. Анас радиаллаху анху айткан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деген: о үммөттөрүм, о сахабаларым, силердин ар бириңер баардык муктаждыктарыңарды бир гана Аллахтан сурагыла. Кала берсе бут кийимиңердин жиби үзүлсө да бир гана Аллахтан сурагыла. Элхамдулиллах роббил аламин. Я Аллахым, я Фатах, Аллахумма афтахли абваба рахматих, я архамар рахимин. Робби зидни илма, Робби зидни илман нафиан, ва ризкан тайибан, ва амаlan мутақаббалан. Робби ишрах ли садри, ва яссир ли амри, ва ахлул уқдatan min lisani, yafqahu qawli. Робби яссир ва ла ту'ассир, Робби тамим бил khayr. Hasbunallahu ve ni'mal vakil, ni'mal mevlana ve ni'mal nasir. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Netiz жаңыртып отырабыз. Bir gana Allah Taala'nın raşılığı üçün, bir gana Allah Taala'nın kaloosu buyruğu menen, jardam menen, bir gana Allah Taala'nın atı menen, elhamdülillah, uğusup көргөзүп барыбызды ушундай улуу ыйык мажлисте чогултуп койгонуна чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Амин. Исми азам дубалары тууралуу Анас радиаллаху анхудан риваят кылынат. Мен Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге элем. Бир киши: я бадиюс самавати, я хайю, я коюму, инни асалука деп дуба кылды. Ошондо Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: билесиңби, бул адам Аллахка анын ушундай улуу кысымдары менен дуба кылды. Бул дубалар албетте кабыл кылынат деп айтты. Элхамдулиллах роббил аламин. Биз Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге элек. Бир киши намаз окуп жаткан эле. Намаздан соң ушундай дуба кылды: Аллахумма инни асалука бианна лакал хамда, ла илаха илля антал манану бадиюс самавати вал арзи, я зал жалали вал икрам, я хайю, я коюм. Мааниси: Аллахым, мактоолор сага гана ылайыктуу, сенден башка кудай жок. Сен манаансың. Сен жер жана асманды жаратуучусуң. О улуулук жана урмат ээси. О тирүү жана ар дайым туруучу зат. Ошондо Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бул момун Аллахтын улуу ысымдары менен дуба кылды. Шексиз Алла Таала ал инсандын кылган дубасын кабыл кылат. Жана бул улуу ысымдар аркылуу ага каалаганын берет деп айтты. Элхамдулиллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир кишинин ушундай деп дуба кылганын уккан учурда: Аллахумма инни асалука бианна лакал хамду, ла илаха илля антал хананул манану, я бадиюс самавати вал арзи, я зал жалали вал икрам, асалукал жанната ва аузу бика минан нар. Амин. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Мааниси: о Роббим, сенден гана сураймын. Сенден гана сураймын. Мактоо сага гана ылайыктуу, сенден башка кудай жок. Сен ханан, мааниси боорукерсиң, жана манаансың, ырайымдуу, мартсың. О жер жана асманды жаратуучу,
о жер жана асмандын жаратуучусу, о улуулук жана урмат ээси, сенден бейишиңди сураймын, тозогуңдан сактанамын. Амин. Я архамар рахимин. Аллахым баарыбызды бейишин насип кылып, тозогунан өзү сактап, өзү разы болуп, өзү разы кылып, эки дүйнө бактылыгын насип кылсын. Амин. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад. Бул инсан Алла Таалага ушундай улуу ысымдар менен дуба кылды. Мындай улуу ысымдар менен кылынган дуба эч качан кайтарылбайт. Бул улуу ысымдар аркылуу Аллах Таала ага каалаганын берет деп айтты. Деп бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айтканын жеткизип жатат. Алхамдулиллах роббил аламин. Баарыбызга амал кылууга Аллахым өз жардам берсин. Ибни Аббас радиаллаху анху риваят кылат. Аллах андан разы болсун. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бул дубадан соң Алла Тааладан эмне кааласаң албетте мээримдүү Роббибиз берет деген. Бул дуба төмөндөгүчө. Аллахумма inni as'aluka bila ilaha illa anta Rabbus samawati sab'i wal Rabbil arshil karim wa as'aluka bila ilaha illa anta Rabbus samawati sab'i wal arshi wa ma fihinna innaka ala kulli shay'in qadir. Amin. Ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah'ım, жогоруда айтылган дуанын мааниси: Аллахым, бир гана сенден сураймын. Албетте сенден башка кудай жок. Сен 7 кабат асман жана 7 кабат жердин ээсисиң. Албетте сен ар нерсеге кадырсың. Аллаху акбар. Бурайда радиаллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир кишинин ушундай дуба кылганын угуп мындай деген: Алла Тааланын ысымын зикир кылып, Аллахтан сураса, Роббибиз ушул ысымдын урматына анын каалаганын берет. Алхамдулиллах роббил аламин. Демек ушул жогорудагы айтылган дубаларга Аллахым ыраазычылык үчүн маани берип, Аллахым алакан жайып суранабыз. Аллахым баарыбызды эки дүйнө бактылуудан кылып, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Амин деп алакан жайган ар бирибиздин максат ва тилегибизге жеткизсин. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад. Дуба. Аллахумма inni as'aluka anni ashhadu anna antal lohi la ilaha illa antal ahadus samadil lazi lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Maanisi: Аллахым, сенден гана сураймын жана күбөлүк беремин. Сенден башка кудай жок. Сен жалгызсың. Эч нерсеге жана эч кимге муктаж эмессиң. Төрөбөдүң жана төрөлбөдүң. Жана сенин эч кандай түгөйүң жана окшошуң да жоктур. Айша радиаллаху анха энебиз риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деген: Bir musulman 4 жолу Я Робби, Я Робби, Я Робби, Я Робби деген убакта Аллах Таала лаббайк, айт, о пендем, каалаганыңды берейин деп жооп берет. Алхамдулиллах. Анас радиаллаху анхудан риваят кылынган: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Багымдат намазынан соң Айша энебиздин жанына барат. Айша энебиз радиаллаху анха, Аллах андан разы болсун: О Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, мага Аллахтын улуу ысымын үйрөтүңүз. Бул ысым менен кылынган дубам кабыл болсун жана каалаганым амалга ашсын деп сураганда Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди. Айша радиаллаху анха туруп даарат алат да ушул дубаны окуйт.
Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma alimtu minhu wa ma lam alam wa bismikal azimillazi iza duita bihi ajabta ve iza suilta bihi atayta. Manisi: Allah'ım senden özün bilgen jana bilbegen bardык жакшылыктарды сураймын. Allah'ım senden özüm bilgen jana bilbegen bardык жакшылыктарды сураймын. Дуба кылынса кабыл боло турган, каалаганы бериле турган улуу атың менен тилектеримди сураймын деп дуа кылган экен. Амин я архамар рахим. Баарыбыз да ушул дуа менен Аллахым улаккан жарып кайрылабыз. Аллахым өзү бардык жакшылыктарды насип кылсын. Амин. Аллахумма солли ва саллим ва барик алейх. Төмөнкү дубаны окуган инсан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям менен саламдашты жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям исми азам дубасы бул дубанын ичинде деп айтты. La ilaha illallahu wallahu akbar. La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Manisi: Аллахтан башка кудай жок. Аллах улуу. Аллахтан башка кудай жок. Ал жалгыз жана шериги жок. Мүлк аныкы, мактоо ага гана таандык. Ал бардык нерсеге кадыр. Аллахтан башка кудай жок. Күч жана кубат андан. Мен дуаны айткан экен. Амин я архамар рахим. Баарыбызга Аллахым ушундай мүмкүнчүлүк берип аткан чексиз кудурет ээси. Элхамдулиллахи роббил аламин. Дубалар кабыл болушуна карата окуялар. Өз доорунда зулуму менен белгилүү Хаджач Залым деген бир инсан бар эле. Инсандар андан коркуп Аллахтан дуба кылып сурашат эле. Ал өзүнүн зулуму менен канчалаган инсандардын үй бүлөсүн жок кылган болчу. Күндөрдүн бир күнү Хаджач Залым өтө адеп ахлактуу инсанды себепсиз камакка таштап колдорун кишендеп койду. Түрмөдө жалгыз жаткан бул улуу инсан колдорун жогору көтөрүп мындай деп дуба кылды. Вала хаула вала куввата илля бика. Лакал хамду вал амру. Маниси: күч жана кубат бир гана жаратуучуга ылайык. Жаратыш жана буйрук бериш бир гана сенден. Деп некен ошол адеп ахлактуу инсан ушул камакта жатып дуба кылган экен. Кечинде сакчылар бардык эшиктерин жабышат. Айланада ал инсанга жардам бере турган эч ким калбайт. Таң атканда сакчылар түрмөгө барышты. Бирок түрмөдө бир гана тарактан башка эч ким жана эч нерсе жок болчу. Залымга эмне дээрин билбей корккон сакчы анын жанына келип болгон окуяны ага айтып берди. Ошондо Хаджач Залым эмне дептир сакчыдан? Ал түрмөдө эмне деген эле деп сурады. Ал Хаджач Залым келип сакчыдан эмне деп сураптыр? Ал түрмөдө эмне деген эле деп сурады. Ушундай деп дуба кылган болчу деп жогорудагы дубаны айтып берди. Азыр эле биз окуган дубаны айтып берди. Мааниси эмне эле? Күч жана кубат бир гана жаратуучуга ылайык. Жаратыш жана буйрук бериш бир гана сенден деп дуба кылган. Алхамдулилlah. Андай болсо айып сенде эмес. Дуба себептүү ал кутулду деп деди Хаджач Залим деп айтылган экен. Караңыздарчы. Алхамдулиллах роббил аламин. Аллахым баарыбызды дубага бекем кылсын. Салих инсандардан бири риваят кылат. Бутумдун сөөгү кайрылып калган болчу. Бир нече күн ооруп мага азап берди. Күндөн күнгө оору күчөй берди.
ооруга чыдай албай Аллаха ыкылас менен дуба кылдым. Дуба кылып жатып уктап калыптырмын. Түрмөдө бир жылаан келип, түшүмдө дейт, кечиресиз. Түшүмдө бир жылаан келип, ооруп жаткан жана ириң баскан бутумду жалады эле, мени кыйнап жаткан оорунун эч бири билинбей калды. Ойгонгонумдан соң Робиме канча көп шүгүр айтсам да ошончолук аз деп ойлодум. Машаллах. Караңыздарчы, демек ыклас менен дуба кылуубузга алхамдулиллах роббил аламин, Аллахым шифасын берүүчү. Аллаху акбар. Риваят кылышынча, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында соода менен алектенген бир инсандын үйүнө ууру кирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманында экен, соода менен алектенген бир инсандын үйүнө ууру кирет. Ууру соодагерди да өлтүрмөкчү болот. Бирок соодагер уурудан канча мал мүлкүн алса да аны өлтүрбөшүн талап кылат. Бирок ууру буга көнбөдү. Мал ээси уурудан даарат алып 2 рекет намаз окуу үчүн убакыт сурады. Ууру ага макул болду. Соодагер ошол замат даарат алып 2 рекет намаз окуйт да намаздын артынан ушундай деп дуба кылат. Көңүл коебуз, караңыздарчы. Эмне дептир? Я Вадуд, я Вадуд, я Зал Аршил Маджид, я Фалан лима юрид, асалука бин нури фажихика аллати мала аркани аршика ва бикудротика аллати қодарта биха ала кулхика бирахматика аллати фасият кулла шайин. Я мугису агизни, я мугису агизни. Акыркы сүйлөмдү 3 жолу кайталообуз керек экен. Я мугису агизни, я мугису агизни, я мугису агизни, я мугису агизни, я мугису агизни. Ушул дубаны окугандан соң Аллахтын буйругу менен жерге бир периште түшөт. Ууруну катуу байлап соодагерге ушундай дейт. Биринчи жолу я мугису дегениңде асман эшиктери такылдаганын уктук. Экинчи жолу ушул сүйлөмдү айтканыңда я мугису деген Жабраил алейхиссалам бул байкушту ким куткарат деп сурады. Мен ошол замат жардамга шашылдым. Мына көрүп турасың, мен жаныңдамын. Ушуну билгин деп айтып атат периште. Жардамга муктаж болуп Аллаха дуба кылгандардын Аллах дубасын кабыл кылат. Ушул окуядан кийин соодагер Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келип, болуп өткөн окуяны толугу менен айтып берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах сага өзүнүн ысымдарынан болгон ушундай бир улуу ысымын үйрөтүптүр. Ал ысымдар менен дуба кылсаң, Алла дубаңды кабыл кылат деп айтты. Алхамдулиллах роббил аламин. Демек, ушул дубаларды менен, ушул дубалардагы Аллах Тааланын улуу ысым сыпаттары менен менекен көп дуба кылабыз. Аллаху акбар. Аллахым баарыбызды эки дүйнө бактылуулардан кылсын, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Амин. Алла Тааланын улуу ысымдарынын бири Рахман. Рахман бардык пенделерден мээримдүү деген мааниде. Бул ысым аркылуу Аллахтан коркунучтан куткаруусун сурагандарды коркунучтан куткарат. Дуба кылгандардын дубасын кабыл кылат жана кажети бар инсандын кажетин кабыл кылат. Окуябызда Аллахтын ушул улуу ысымдары менен дуба кылган инсан туурасында. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын азат кылган кулу Заид бин Харис, Аллахандан ыраазы болсун, жакшы билесиздер, мушрик бир инсан менен сапарга чыгат экен, сапарга чыгат. Эч ким жок жерге
эч ким жок бир жерге келгенде мушрик Зайтты катуу байлап салат. Зайт андан: "Эмне себептен мени байлап койдуң?" деп сурады. "Сени жок кылууну каалайм." "Эмне үчүн?" "Себеби сен Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жолундасың жана аны сүйөсүң." Зайт, Аллах андан ыраазы болсун, эмне дептир? Анын чечими бекем экендигин түшүнгөн соң Аллахка ыклас менен ушундай дуба кылат. Я Рахман агызни, я Рахман агызни. Бунун мааниси эмне экен? Мусулман капыр бардык пенделериңе мээримдүү болгон Рахман мага дейт, жардам бер. Мусулман капыр бардык пенделериңе мээримдүү болгон Рахман мага жардам бер деп Зайд радиаллаху анху дуба кылат экен. Ушул убакта мушрикке: "Аны кое бер. Эмне үчүн аны өлтүрмөкчүсүң?" деген үн угулат. Ал бардык жакка карайт, бирок эч кимди көрбөгөндөн кийин дагы аны өлтүрүүгө даярданат. Зайдке, Аллах андан ыраазы болсун, Зайд радиаллаху анхуга жакындашып жатканда дагы ошол үндү угат. Ал таң калып айланасын карайт, бирок эч кимди көрбөйт. Дагы бир жолу Зайдты өлтүрүүгө аракеттенгенде мурдагыдан да бийигирээк: "Кое бер аны" деген үн угулат. Ошондо Зайд бин Харис: "Сен кимсиң?" деп сурайт. Зайд бин Харис радиаллаху анху эмне деп сураптыр? "Сен кимсиң?" деп сурайт. "Мен Жабраилмин." Машалла алейкисалам. "Биринчи жолу дуба кылганыңда Сидротул Мунтахада элем. Экинчи жолу дуба кылганыңда асмандын биринчи кабатында элем. Үчүнчүсүндө болсо сенин жаныңа келип сени куткардым" деп жооп берди. Деп машалла. Аллаху акбар, караңыздарчы. Аллахым ушундай кудурет ээси. Ушундай ысым сыпаттары менен дуба кылабыз. Зайд радиаллаху анху эмне деп дуба кылды? Я Рахман агызни, я Рахман агызни, я Рахман агызни. Аллаху акбар. Бизге да Аллахым эмне экен? Мусулман капыр бардык пенделериңе мээримдүү болгон Рахман мага жардам бер деп биз дагы дуба кылабыз. Амин я архамар рахим. Ушу мубарак улуу убакыттар тууралуу Аллах Таала Кур'ани Каримде айтат. Я архамар рахим Тавба сүрөсүндө 36-аятта: "Албетте Аллахтын алдында айлардын саны асмандар жана жерди жараткан күнүндө белгилеп койгон 12 ай" деп Аллах Таала Тавба сүрөсүнүн 36-аятында айтып атат. Бирок ушундай күн жана айлар бар, Аллах аларды башкалардан кадыр баркын жогору кылган. Төмөндөгү санап өтүлгөн айлар ислам дининин айлары болуп эсептелет. 12 айды атай кетели. Биринчи Мухаррам, экинчи Сафар, үчүнчү Рабиул Авал, төртүнчү Рабиул Ахир, бешинчи Жумадул Авал, алтынчы Жумадус Сани, жетинчи Ражаб, 8 Шабан, 9 Рамазан, 10 Шаввал, 11 Зулкада, 12 Зулхиджа. Ушул улуу 12 айдын ичинде Аллах Тааланын төмөндөгү улуу ысымдары менен зикир кылуу зарыл дейт. Алхамдулиллах. Иншаллах Мухаррам айында биз көп-көптөн ла илаха иллаллах. Сафар айында Аллах, Аллах я Аллах. Рабиул Авал айында ху я ху. Рабиул Ахир хак я хак. Жумадул Авал хай я хай. Жамидус Сани Жимадус Саниде 6 айда коюм я коюм. Ражаб айында кахар я кахар. Шабанда фатах я фатах. Рамазан айында вахаб я вахаб. Шаввал айында эмне дейткенбиз? Ахад я ахад. Зулкада айында сомат я самат. Зулхиджа айында Аллах я Аллах деп көп ушул
ысымдар менен дуба кылып кайрылат экенбиз. Аллаху акбар. Алгачкы кабарыбызда Ражаб, Шабан жана Рамазан айлары жөнүндө кабар беребиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ражаб айы келгенде ушундай дуба кылат эле. Алхамдулилlah, азыр ушул Ражаб айына да турабыз, эмне деп дуба кылат экенбиз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай дуба кылат экен. Аллахума барик лана фи Ражаба ва Шабана ва балигна Рамазана. Амин я архамар рахим. Мааниси: Аллахым, Ражаб жана Шабан айларын биз үчүн берекелүү кыл жана бизди Рамазан айына жеткир. Амин я архамар рахим. Аллахым барыбыздан разы болсун. Билип билбей алган кетирген ката кемчиликтерибизди, күнөөлөрүбүздү кечирип, ушу айтылган дуа тилектерибиздин баарын кабыл кылып, Аллахым өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылып, сүйүктүү кулдары менен бирге кылып, өзү разы болуп, өзү кабыл кылып, эки дүйнөгө бактылыгын насип кылсын. Амин я архамар рахим. Амин деп алакан жаган ар бирибизди көрүүчү, сырларды билүүчү, добуштарды угуучу, чексиз кудретеси болгон Аллахым баарыбызга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн дуасында эмнен жакшылыктарын сураса бизге да кабыл кылсын, эмнен жамандыгынан коргоонун тилеген болсо Аллахым бизди да өзү коргоп, өзү колдосун, өзүнүн паанасында кармасын. Амин я архамар рахим. Салават айтабыз. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад. Аллахумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннака хамидун маджид. Жазаллахана Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллям бима хуахлухум. Амин я архамар рахим. Иншаллах телеграм группаларга кошулуңуздар. Илим жолу Нур академиясы. WhatsAppка кайрылыңыздар 0703 73 78 40. Курандын кыргызча тафсирлери таңкы кечки тилебаларда бирге болуп, дубада бирге болуңуздар. Аллахым баарыбызды бейишинде да бирге кылсын. Описаниядан телеграм ссылка бар, ошону кошуп телеграмга кошулуп алыңыздар. Аллах разы болуп, өзү разы кылсын. Амин.